Саламатсыздарбы. Бул кухня эмес. Бул СИЗО 1 экинчи бөлүк. Бул бөлүктө мен Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алып шайлоосуна, жана 20-жылы шайлоодо. Ошол 10 миллиондун 1 миллион долларын мага берген. Себеби мен Чүй облусунун координатору болгом. Бул боюнча мен 20-жылы май айында ГКМБнын СИЗОсунан кат жазып коомчулукка билдиргенмин. Азыр бул видеону мен СИЗО 1ден жаздырып атам. Мен биринчи бөлүктө айтканмын. Азыр сентябрдын башы деп. Бул видеолор октябрдын башында, орточо элинде чыгып баштайт деп. Себеби жакында менин сотум бүтөйүн деп калды. Булар мени кой берейин деген ой жок. Бир дежур эксперттин кортундусу менен ошентип беспредел кылып соттоп атат. Анан кийин биз зонага баргандан кийин бизде мындай видеолорду жаздырганга мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, муну бир эле Кудай билет да. Ошондуктан ушул СИЗО 1ден эле жаздырып алган ыңгайлуу да, алдын ала. Мен ушул 20-жылы май айында бул боюнча жазганмын. Кылмыш иши козголгон ГСУ МВД тараптан, Главное следственное управление МВДдан. Мени суракка алышкан, келишкен, суракка алып, мен бардыгын болгондой айтып бергенмин. Садыр Жапаров мага өз колу менен бергенин, каяка мен аны жумшаганымды, мен ушул Чүй облусунун райондук координаторлорго каражатты бөлүп берип атканда мен алардан колгат алганымды, колгатты жөн албай, мен ар бир адамдын паспорт көчүрмөсүн ксерокопиядан ак кагазга чыгарып туруп, анан экинчи бетине колгат өз колдору менен жаздырганмын. Жалпысынан мынакей ошондо 700 000 доллардык колгаттарды көрсөткөм. Себеби андан дагы тышкарыдагы чыгымдар болгон да, булар официальный, официалдуу эмес дагы 3-4 мындай топторго бөлүнүп кеткен да. Мисалы үчүн Токмок шаарында 4-5 штаб ачылып кеткен да. Ошондой эле Кара Балтада 3 штаб ачылган, башка жерлерде да, аларга дагы каражат бергенге туура келген да. Менин талабым ал жерде жөнөкөй эле болчу. Мага берген каражаттын салыгын төлөп койгула дедим. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин жалпы Кыргызстан боюнча ошондо долларга которгондо бир 701 миң доллар деп Садыр Жапаровдун борбордук штабы көрсөтүп атат. Ошондо мен айттым, мындай болбойт. Мага эле миллион бербедиңерби? Деп айтканмын ошондо эле. Бирок кеп азыр анда эмес. Кеп бул кылмыш иш эмне болуп жабылып калганда болуп атат да. Бул иш эмне жыйынтык менен